Ташиевке карата кылмыш иши козголду. УКМКнын мурдагы башчысынын уулу Таймураз Ташиевке карата кылмыш иши козголду. Кылмыш иши Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомундагы коррупциялык схема боюнча иликтөөгө байланыштуу болушу ыктымал. Күн мурун салык кызматы Кыргыз-Нефтегазды кандайча талкалашкан деген аталышта материалын чыгарган. Анда мунай тармагында миллиардтар уурдалган боюнча маалыматтар айтылган. Кененирээк биздин Telegram каналдан окуңуз. Ташиевтер аралашкан иликтөөдөн кийин иш козголду. Ички иштер министрлиги Кыргыз-Нефтегаздын кирешесинин ири көлөмдө кымырылышы боюнча иликтөөдөн кийин иш козгогонун өздүк кулактар билдирди. Суракка Таймураз Ташиев да чакырылышы мүмкүндүгү айтылды. Буга чейин ишкананын 2021-жылдан берки кирешеси Ташиевтердин жакын чөйрөсүнүн колунда калганы тууралуу материал тараган. Ташиевтерге тиешелүү компаниялардын коррупциялык схемасы боюнча маалымат берилди. Мамлекеттик салык кызматы УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарына байланыштуу салыктык изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Кыргыз-Мунайгаз мамлекеттик ишканасындагы ири коррупциялык схемага Ташиевтердин үй бүлөсү катышканы айтылат. 5 жыл ичинде ишкана 879 миң тонна мунай өндүргөн, мунун 29 миң тоннасы өндүрүштүк жоготуу катары бааланган. Мунайдын 30%-ын жеке компанияларга саткан. Бул 262 миң тонна. Бул жеке компаниялардын көбү Ташиевтерге тиешелүү экендиги айтылат. Кыргыз-Мунайгаз чийки мунай затын ортомчу компанияларга сатып, даяр продукцияларды кайра кымбат баада сатып алып турган. Мисалы Кыргыз-Өзбек-Азербайджан ЖЧКсынын директору Ташиев Казыбек Кыдыршаевич, негиздөөчүсү Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич деп көрсөтүлгөн. Мындан тышкары Регион Ойл ЖЧКсын Назгүл Айдарова Кубанычбековна башкарат. Ал Ата Журт партиясынын эсепчиси, ошондой эле анын аты Кыргыз Petroleum Company ишканасында да аталат. Бул компаниянын директору Байгазы Матисаков Камчыбек Ташиевдин тууганы. Мамлекеттик ишкана бул ортомчу компаниялардын айынан 3 миллиард 148 миллион 908 миң сом жылына зыян тартып турган. Бул чийки мунай затты сатуудагы коррупциялык схема. Салык кызматы кайра иштетилген даяр мунай заттарды сатуудагы схемаларда териштирилгенин билдирди. Кыргыз Petroleum Company даяр мунай затын саткан компаниялардын арасында Mogo Group ЖЧКсы бар. Бул фирма мунай заттарын ири өлчөмдө сатып алып турган. Анын негиздөөчүсү Таймураз Ташиев. 2020-жылга чейин бул компаниянын негиздөөчүсү Камчыбек Ташиев болгон. Ортомчу компаниялар күйүүчү майлоочу майлардын түрүнө дагы ээлик кылышкан, ошол эле мазут, дизель, солярканы да ири өлчөмдө сатып алып турушкан. Кыргыз-Мунайгаз мамлекеттик ишканасы бир гана Регион Ойл компаниясына мазут сатып 4,6 миллион сом жоготкон. Жалпысынан жогорудагы схемадан мамлекеттик ишкана 4,1 миллиард сом зыян тарткан. Учурда териштирүү улантылып жатканы видеодо айтылат. 75 миллионов 680 тысяч сомов. По многочисленным еще другим эпизодам окончательную сумму ущерба уже покажут результаты налоговых проверок. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом 10 сом болсо да жардам бериңиздер, жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Юта штатынан салам достор. Силерге бир маанилүү маалыматтардын бири менен бөлүшкүм келип атат. Өзүңүздөр билесиздер, Нокат районунун азыркы Нокат шаарында маданият атайын маданий имарат курулушу үчүн деп бөлүнгөн жерге бир 22 сотугуна 6 кабат имаратты куруп алган жанагы мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевдин имараты боюнча бир жаңжал чыккан. Анан ал имаратты, ошол 6 кабат имаратты ошол мамлекет кайтарып алган болчу. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна берилген. Андан кийин ал кайра Нокат шаардык мэриясына бериптир. Анан эң кызыгы ошол имаратка
азыр ошол имарат кимдердин колуна өтүп кеткен дебейсиңерби? Ошол мамлекет биз баягы мамлекеттин жерине ошондой туура эмес мыйзам салып алган деп мамлекетке кайра кайтарылган имаратты азыр инвестор катары 49 жылга ошол имаратты Шайырбек Ташиевдин уулу Өмүрбек Ташиев деген бар экен. Же Өмүрбек Кыдыршаевпи билбейм. Ошо Өмүрбек деген уулунун кайнагалары ошо Ботояров дегендер бар экен. Ботояровторго берилиптир. Шайырбек Ташиевдин кудасы, анын уулу Өмүрбек Ташиевдин кайнагасы болот экен. Ошолорго берилип кеттир. Мамлекетке кустурабыз деп туруп алып туруп кайра ошондой өздөрүнүн кудасына, өкүл баласына, бөлөсүнө, жээнине деп өткөрүп салган дагы бир факты чыгып атат. Ушул видеолор менен бөлүшүңүздөр. Мындай видеолорду дагы көп чыгарабыз. Эгерде маалыматтар болсо, бизге дагы берип туруңуздар. Башка группаларга таратабыз. Булардын чыңдыгы жүзүн чогуу ачалы туугандар. Мына Кытайдын карточкасы. Кытайдын карточкасы. Кыргыздыкы болуп атат. Кошкордуку болуп атат. Bunun 13. Mart. Kim tartmayla koyun? Yok. Ne koyken takmam mı? TikTok'a çıkıyor. Hadi gel. Nereye bana gel?